биздин министрлик тарабынан тапшырмалар коюлган. Жанагы урандылардын астынан чыккан баалуулуктарды, алтындарды акчаларга тийбештик боюнча. Бирок биз казып атканда алтындар, баалуулуктар чыгып атты. Аны алып биз ошол жердеги органдарга тапшырып берип аттык. Болгондой кылып сумка чыккан болсо, сумка мисалы сейф чыккан. Ошолордун бардыгын алып органга берип, сүрөткө өзүбүз дагы тартып алганбыз. Сүрөттөргө тартып, видеого тартып, бардыгын өткөрүп берип аттык. Алар өздөрү эмне кылат, мамлекетке тапшырабы же ээлерине тапшырабы, аны өздөрү чечет. Мисалы биз топторго бөлүнүп алып иштеп аттык. Эми мен өзүм башыман өткөнү 1 килограммдай алтын чыкты бир сейфтин ичинен. Анан акчалар чыкты. Ошолордун бардыгын өткөрүп бердик. Алардын акчасы боюнча 45 000 чыкты. 1 килограммга жакын алтын чыкты. Ошонун бардыгын өткөрүп бердик. Эми чынына келгенде ол чогулткан баалуулуктар бизге кереги жок экенин түшүндүм. Анан акча, алтын, баалуулук адамдын өмүрүн сактай албайт экен да, мындай айткандачы. Ошо алтындардын ээлери тирүү беле негизи? Жок. Бардык каза болушкан. Ээлерин алып чыктык. Тууган уруктарына өткөрүп бердик.